Казакстанда интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо механизмдери жакшыртылат. Сенат бул мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзамды бекитти. Документте тармак үчүн бирдиктүү санариптик платформаны киргизүү каралган. Ага менчик укуктарын жамааттык түрдө башкарган уюмдарга чогултулган, бөлүштүрүлгөн жана төлөнгөн сый акылар жөнүндө маалымат, ошондой эле башка бир катар милдеттер жүктөлөт. Башкача айтканда, жаңы платформа укуктарды жамааттык башкаруу системасын ачык айкындуулугун камсыз кылат. Мыйзам ошондой эле өлкөдөгү чыгармачыл тармактарды өнүктүрүү үчүн тиешелүү шарттарды түзүүгө, чыгармачылыкты жана инновацияларды стимулдаштырууга салым кошот. Сонымен қатар хабар таратуу уюмдарынын айрыкча укуктарын нактылайтын нормалар бар. Мындан тышкары теле радио берүү уюмдарынын эксклюзивдүү укуктарын тактаган нормалар бар. Соода белгисин каттоо үчүн зарыл болгон экспертизаны жүргүзүүнүн тездетилген жол жобосу да каралды. Көрүүсү начар жарандар үчүн маалыматка жетүүнү камсыз кылуу маселеси көңүл сыртында калган жок. Жалпысынан алганда, мыйзам интеллектуалдык менчик укуктарын коргоону жакшыртууга жана чыгармачыл экономика секторун өнүктүрүүгө жаңы дем берет деп эсептейбиз. Экономика саласын дамытууга тың серпин берет деп сенемиз.